Былтыр июнь айында Батыш Монголиянын тоолуу аймагынан 2803 метр бийиктигинен археологдор байыркы бейитти табышкан эле. Андан мумияланган аялдын сөөгү жана сейрек кездешкен кийиз куржун, анын ичинен койдун омурткасы, эчкинин сөөгү, чыныларды салып сактаган тери кап чыккан. Муну Монголия жана Түркиянын тарыхчылары изилдеп табылганын 10 үлгүсү АКШдагы алдыңкы лабораторияларга жөнөтүлгөн. Жакында эле белгилүү болгондой, анын жыйынтыгы боюнча мумияланган аялдын сөөгү жана буюм-тайымдар 9-10 кылымдардагы кыргыз каганатынын дооруна таандык экени аныкталган. Азырынча Монголиянын бийик тоосунан табылган сөök менен анын жанындагы буюм-тайымдар кыргыз каганатынын дооруна таандык экени гана айтылууда, ал түздөн-түз кайсы улутка тиешелүү экендиги азырынча изилденүүдө. Бирок анын жанындагы табылган чопо идиштер, жыгач табак, мындай жүгөндөр дээрлик кыргыздар колдонуп келген буюмдардан. Тарыхчылардын айтымында бул табылгалар түздөн-түз түрк тилдүү элдерге, анын ичинде кыргыздарга тиешелүү экендигин ишенимдүү айтышууда. Анткени табылгаларда кыргыздарга жана кыргыздарга тектеш түрк тилдүү элдерге тиешелүү элементтер бар. Алсак кыргыздар 9-10 кылымдарда пайдаланып келген эрге толугу менен окшош. Калган буюмдардын деле дал келиши ушундай. Анан дагы несайлык кыргыздар дал ошол кылымдарда Борбор Азия мейкиндигинде күчтүү улут экендигин көрсөтүп турган учур эле. Ооба, Монголияда 840-жылдан кийин кыргыздар уйгурлардын борборуна келгендиги анык. Ошонун археологиялык табылгалары ошол учурдагы биз үчүн дагы абдан маанилүү эле. Мына өзүңүздөр сүрөттө көргөндөй, биздеги ушу Нарын областынан дагы Ысык көлдөгү казууларыбыз дагы менен Монголиядагы эрдин эч айырмасы жок. Ат жабдыктардын, жүгөндөрдү, ооздуктарды карап көргүлө. Жасалгаланышы дагы, жасалышы дагы эч биздикинен айырмаланбайт. Табылгалар канчалык кыргыз маданиятына жакын болгону менен талаштуу маселелер бар. 9-10 кылымдарда энесайлык кыргыздар өлүктү өрттөп келишкендиги маалым. Ал эми дагы бир булакта көчмөн элдер аялдар менен балдарды өрттөбөй эле жерге бергендиги айтылат. Айтор толук иликтөөнүн өзүнүн эрежелери бар. Комплекстүү изилдөөлөр деген болот. Ошол ар бир табылга буюмдарды жанакы формаларына ээрлердин, анан ошондой эле антропологиялык изилдөө деген болот. Ошол аял затынын физикалык турпатын аныктоочу. Бирок ошол мезгилдеги Борбордук Азиянын саясий окуяларын карасак, ал жерде балким жанакы Каракытайлардын мезгилиндеги урлардыкы же болбосо ошол монгол дооруна чейинки кыргыздар менен тектеш жашаган элдердики толук мүмкүн. Бул табылгаларды кайсы бир улутка таандык экенин аныктоо өтө татаал экенин түшүндүрөт тарыхчы археолог Кубат Табалдиев. Анткени түрк тилдүү элдердин маданияты, колдонулган буюмдары дээрлик окшош. Эң башкысы табылганын түрк тектүү элдерге тиешелүү экендигинин өзү жакшы көрүнүш. Анткени сөök менен кошо буюмдар муздак аба ырайында сапаттуу сакталган. Эми аны Кыргызстандан чыккан табылгалар менен салыштырып, биздин тарыхты дагы да бекемдегенге өбөлгө түзөт. Биздин топурактарда археологиялык табылгалар мындай деңгээлде сакталбайт. Демек, бизде жок, биздеги белгисиз болуп келген кийимдин, ат жабдыктын элементтерин Монголиядагы табылга аркылуу кошумчалап, тактап, сүрөттөп алууга мүмкүнчүлүгүбүз кеңейип жатат. Келечекте биз ошол Монголиядагы биздин кесиптештер менен макулдашып, Монголиядагы табылгалар менен Теңиртоодогу биздеги табылгаларды салыштырып, бир бүтүнгө келсек болот. Табылган сөök менен кошо жүгөн, койдун баш сөөгү, жаздык, чопо идиштер, жыгач табак, чөмүч, темир чайнек, Борбор Азиядагы түрк элдеринин улуттук кийимдери табылган. Аларды изилдөө учурунда мумияланган аял ак сөөктөр тукумуна таандык деген маалыматтар айтылууда. Себеби анын бут кийими темир жана коло менен кооздолгон. Кийими болсо ичинен жүн, сыртынан тери менен капталган. Табылган аялдын сөөгү жана башка буюмдар Монголиянын улуттук музейине 15 февралда коюлат. Кутман Мамат Азимов, Батыр Зарлыков, ЛТР, Бишкек.